ITF 2023 эл аралык туристтик көргөзмө жарманкеси 13-14 май аралыгында Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда өттү. Жарманкенин ачылышына Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, ШКУнун башкы катчысы Чан Мин, элчилер, депутаттар жана келген коноктор катышты. Kıpçak elimdin kırılgan öçün alıp atsam 40 yılda aşıp kalmata kızıl kırgın salıp atsam. Ысык-көл ITF көргөзмөсүнүн жүрүшүндө өлкөнүн 7 дубанынын жашоочулары боз итигип, өз аймагынын өзгөчөлүгүн айгинелеген кол өнөрчүлүк аспап буюм тайымдарын келген конокторго тартуулашты. 2016 бери көл жээгинде өтүп келген жарманкеге бул ирет 90дон ашык туристтик компания, пансионат, конок үй жана туризм чөйрөсүндө иш жүргүзгөн уюмдар катышты. Эскерте кетсек, ITF 2023 бул жыл сайын эл аралык туристтик компаниялардын, туроператорлордун, агенттиктердин, туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик түзүмдөрдүн, авиакомпаниялардын, эл ташуучу компаниялардын, мейманканалардын жана медиа сектордун өкүлдөрүнүн, ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн, кол өнөрчүлөрдүн жолугушчу жери. Ушул санаторийдин маркетинг бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм. Биздин санаторий жыл сыяктуу эле быйыл дагы туристтик сезонго даярбыз. Биздин санаторийде бизде жай күз деген бөлүнүү жок. Биз дайыма кышы жайы иштейбиз. Быйылкы жайкы сезонго дагы даярдыктарыбыз жакшы. Партнерлорубуз өзүбүздүн жыл сайын көбөйүүдө. Мурунку партнерлорубуз менен дайым эле мурдагыдай да иштерди алып барабыз. Түг районунан 5 келдик. Ушулар кол өнөрчүлөрүбүз. Моорекиндей колдорунан келген бардык немелерин алып келди. Мен болсом мына момундай шырдактарды жасап атам. Эл ичи өнөргенчи дейт эмеспи балам. Элде деген ушундай кол өнөрчүлүк көбөйсө, элдин арасына жакшы болот. Себеби балдарыбыз, келиндерибиз, кыздарыбыз ушунун баарын түшүнүп, урунуп, ушуларды колдонуп калса дейбиз. Себеби улар ден соолуктарга жакшы, ден соолуктарына. Улар ата-бабадан калган. Ысык-көл ITF 2023 эл аралык көргөзмө жарманкесинин максаты өлкөнүн туризм чөйрөсүн өз калыбына келтирүү жана мындан ары өнүктүрүү, ар кайсы өлкөлөрдүн туристтик бизнестеринин ортосундагы кызматтык байланыштарды түзүү, туризм дараметин эл аралык рынокто илгерилетүү, эс алуу жана ден соолукту чыңдоо үчүн чет өлкөлүк туристтерди тартуу, ошондой эле Кыргызстандын туризм тармагына инвестиция тартууга көмөктөшүү болуп саналат. Көргөзмө жарманкенин алкагында 2023 жылдын жайкы туристтик мезгилинин расмий ачылышына старт берилди. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан.